Урматтуу эл журт, урматтуу мекендештерибиз, биринчиден биз ушул элибизге ушундай оор маалда, элге керектүү маалда кылып аткан кызматыбыз үчүн сыймыктанабыз. Ошол тарых бүгүнкү күндө мезгил бизди тандап алып, ушул өзбек-кыргыз чегарасын силер бүтүргүлө, элдин пайдасына бүтүргүлө деп бизди тандап алгандыгына биз ыраазычылык билдиребиз. Жана мамлекетибиздин, элибиздин эч качан артка тартпайбыз. Ар дайым элибиздин кызыкчылыгы үчүн аракет кылганбыз. Мындан ары ушундай болот деген өзүмдүн ишеничтүү сөзүмдү айтып кете аламын. Кудай буйрса элибиз бизди билет, журтубуз бизди түшүнөт, кылган ишибизге ак батасын берип турат деген үмүттөмүн. Ал эми ушул туура ишти дагы бүлдүрөбүз, бар ишти жок кылабыз деп жаманатты кылып, атайлап эле ушул мындай бир туура жолду дагы бузуп салгысы кылган аракеттерге, провокаторлорго биз мыйзамдын чегинде чечимдерди кабыл алабыз, чараларды көрөбүз. Мурдагыдай болуп, мурда эмне үчүн тополоң болуп келген? Эмне үчүн ар дайым эле ушул 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу бизде ушундай перевороттор болуп, ушундай болуп келген? Себеби, урматтуу угандар, убагында чаралар көрүлгөн эмес. Чара көрөлө турган адамдар, ошол мамлекеттин тынчтыгын, эркиндигин, стабилдүүлүгүн сактай турган адамдар өздөрү ушундай бир туура эмес жолдорго түшүп алып, мамлекеттин стабилдүүлүгү сакталбай келген. Эми андай болбойт. Эми андай болбойт. Менин кызматым мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо, мамлекетке тынчтыкты орнотуу, ичибиздеги мыйзамдуулукту сактоо негизги милдетим болот. Президентибиздин, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бизге койгон тапшырмаларын так жана эл үчүн аткарабыз деген үмүттөбүз. Рахмат баарыңыздарга.